Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Мен сүйлөгөн сөзүм бар. Бул эми тарых үчүн. Өзүңөр көрүп атасыңар, комитетте болобу, жогорку кеңеште болобу, Мадумаровдун сунуштарын добушка койгондо бир саналуу гана кишилердин колдоосуна ээ болот, калган учурда колдоого ээ болбойт. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Кумтөр бул чуусу эйим башталат. Мына караңыздар, бизде 300 миллион доллар киреше табабыз деп 7 миллиард долларлык экологиялык катастрофаны мойнубузга илип отурабыз. Бул өтө уят маселе. Аябагандай чоң маселе. Мен жөнөкөй элге түшүнүктүү болуш үчүн кандай деп айтсам, кайнап аткан казанда аш бар да. Ошол ашты биз алдык дейт. Жок, ашты алган жоксуң. Ашты алар алып кетти, калдыгын сен калтырдың дагы. Эми ошол калдыкты жеп туруп, кайра казанды өзүң тазалап жуушуң керек да. Кантип түшүндүрөйүн башка? Такыр түшүнбөй койду да. Кумтөр бизге өттү деп баягындай ачык кыйкырык салып аткандарга айтып атканым ушул. Кумтөр өттү. Бирок бүтүндөй кайгы капасы менен өттү. Бүтүндөй жаратылышты талкалоочулуктун бүтүндөй бардыгы бизге өттү. Биз аларга акцияны бердик дейт. Ал биздин кыргыздын акциялары менен кошо Монголиядагы дүйнөнүн башка жердеги алтын кендерин алар сатып алды. Алар бүргөнүн ичегисине быжы куйган адистер. Жөндөн жөн эле кыргыз талап кылып атат деп өздөрүнүн оокаттарын таштап кетпейт. Биз эми тилекке каршы ушундай калк экенбиз да, кубанычыбыз дагы 2 күн, кайгыбыз да 2 күн. Бир нерсеге өтө каттуу кубансак 2 күн, 3-чү күн изиде калбайт. Каттуу кайгырсак дагы 2 күн, 3-чү күн изи калбайт. Ошондуктан бул оор маселе биздин башыбызга бир балей болуп калат да. Эми элестетсеңиздер, 300 миллиондон жылына киреше алып турган болсок, канча жылда 7 миллиард алабыз? Муну элестеткиле. Экинчи жагын 7 миллиард доллар коротуп, ошол бузулган, тытылган жерлердин, мөңгүлөрдүн, тоолордун баарын биз калыбына келтире алабызбы? Кумтөрдө тытылган жерде эмес, Бишкектин жыртык тешик жөө басып жүрчү жолдорун оңдой албай атабыз. Аны да Кытай келип оңдоп берип атат. Мындай реалдуулукту айтып койсоң аябай жаман көрүнгөн мезгил болуп калды, бирок ага карабастан айтышыбыз керек. Бул өтө оор маселе, мунун чыры да, мунун сыры да алдыда. Кийинки сөз сүрөөр үчүн Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. 8-чи берене боюнча өтө опурталдуу маселе кирип калыптыр. Жогорку кеңешке шайлоочуларга жана бүтүндөй мамлекетке шек келтире турган аракеттерге, билдирүүлөргө жана жоруктарга жол берүүгө тийиштик. Аны ар ким ар кандай түшүнөт да. Мисалы бирөө сүйлөсө ал жакшы, экинчиси сүйлөсө туура эмес сүйлөгөн болуп калат. Мисалы жогорку кеңеш өз эркин билдире албай атат, аткаруу бийлигине моюн сунуп калды десе шек келген болобу, болбойбу? Аны сиз айтсаңыз туура болот эле, шек келип калат го? Иә. Кандай редакцияда сиз сунуш берип атасыз? Мен жакшы түшүнбөй калдым. Шек келтире турган аракеттерге, билдирүүлөргө жана жоруктарга жол бербөөгө тийиш деп жазылып турат. Мыйзамда так жазылышы керек, эч кимге мындай талкабайт эткенге мүмкүнчүлүк болбош керек. Эгер мен айттым, жогорку кеңеш бүгүн арыз күчсүз болуп атат, алсыз болуп атат десем, шек келеби, келбейби? Эми кандайдыр турда шек келет? Мына, ассалому алейкум, келдик. Мадумаров жогорку кеңешке шек келтирди деп добушка коесуңар дагы шыпырып саласыңар, туурабы? Жок, эми ал ар бир депутаттын айткан сөзүнө комментарий берилбейт негизи. Кандай берилбейт? Мыйзамга жазып атпайсыңарбы, шек келтирсе деп. Бул мыйзам буга чейин жазылып келген. Буга чейинкини көп нерсени көргөнбүз. Ушул кезге чейинки болгон нерсени токтотолу деп келип атабыз да. Сиз айтсаңыз кайсыны, кандай сунуш берип атасыз? 8-чи беренени. Жок, түшүндүм. Сиздин сунушуңуз кандай? Бул нерсе болбош керек таптакыр.
Сіздер айтып отырсыңар, депутат өзінің пикирин билдирүүдө эркин деп. Ошол эле учурда айтасыңар, шек келтирүүгө жол бербөөгө тийиш. Шайлоочуларга жана бүтүндөй мамлекетке деп биз шайлоочуларды, мамлекетти жана өзүнүн ар намысын дагы белгилеп кетип атпайбызбы? Жарайт, эгерде биз мамлекетке дейсиңер, мамлекет тышкы саясатты чабал жүргүзүп атат десем, шек келдиби? Өтө чоң шылтоолорду киргизип койгонсуздар бул жерге, толкованияга. Кенен бир талаа кылып койгонсуңар да, бирөө сүйлөсө болот, экинчиси сүйлөгөнгө тыюу салынган позициялар бол. Мындай нерсе болбош керек, таптакыр болбош керек. Эми Алахан Кесанович, бул жана этикага карала турган эле берене да. Негизи этика башкача каралат. Сиз айткан нерсе боюнча сизди эч качан кандай бир жол болбосун эч ким бул жерден депутаттыктан ала албайт, андай нерсе жок. Болгону сизди этикага чакырышы мүмкүн. Мени күндө эле чакырып атасыңар, эми бирок маселе жок. Кийинки маселе, ушуну алып салыш керек. Мен талап кылам. Анда берсеңиз сиз өзүңүз сунушуңузду, биз сөз түрдө карап чыгабыз. Мен ушул жерде сүйлөп аткан сөзүм берилди деп сунуш кылыныш керек. Жогорку кеңештин жумуш тартиби ушундай болот. Алахан Кесанович, анан жазуу түрүндө дагы келиш керек деген дагы нормалар бар да. Анда биз ошону өзүңөр киргизгенсиңер да, жана 6-чакырылышта ушундай кирип кетиптир. Жогорку кеңештин сүйлөгөн сөзү стенограммадан алынат. Тийиштүү бөлүмдөр изилдейт, ошону сунуш киргизет. Ушундай болуп иштелип келген. Тартиптүү өлкө болуп турган кезибизде. Регламент келсин, регламент келгенде анда ошол сунушту киргизип, эске алдырып коелу. Жанагы сиз айткан айтылгандан кийин гана бардыгы эске алынсын депчи. 9-чу беренеңерде. Беренебизде. Эми демилгечиге айтып атам да. Фракция жана депутаттык топ ичиндеги тартипти сактоо деп киргизип атасыздар. А регламентке киргизип коюпсуздар, Мадумаров ушуну киргизсе кабыл алынбасын деп. Кандай бул? Комитет ушундай тыянак чыгарып атат, урматтуу коллегалар. Майда чүйдө ишке аралашпаш керек деген баа берип атасыңар менин сунушума. Алахан Кесанович, ал комитеттин чечими аягына чыга элек, мына келерки вторник күнү каралат. Ошондо сиз да ал комитетте болосуз да, Кудай бурса чогуу карап чыгабыз аны. Андайды мен көрбөпмүн азыркы учурда. Oyun бүтүрүп алсын, микрофон бериңиздер. Oyun бүтүрсүн дегенде мындай, биз мыйзамды өтө бир ит кууп келеткандай шашып кетип бартабыз да. Бул биздин тагдыр. Бул жогорку кеңештин маселеси, жогорку кеңеш кандай багытта иштеш керек, кантип биз сапаттуу мыйзамдарды кабыл алабыз. Ит куугандай келип доошка коюп коесуңар, анан урду кетип калат. Ошондуктан регламентте биз карашыбыз керек. Мен берген сунуштардын баарын четке кагыпсыңар. 8-чи подпункт 10-чу беренеде жазып атасыздар. Жогорку кеңеш каралып жаткан маселелер боюнча сүйлөнгөн сөздөрдүн, билдирүүлөрдүн, сунуштардын, сын пикирлердин тексттерин жыйналыштын протоколуна киргизүү үчүн берүүгө дейт сөзсүз депутат жазып бериш керек экен. Анда биз могул жерден көтөрүлбөй эле жазып эле колубуздан калем түшпөй эле отурушубуз керек экен да. Сүйлөйбүзбү же жазабызбы? Кандай кылабыз? Алахан Кесанович, атайын эми секретариатта эле бизде бар. Сиздин айткан сунуштарыңыз жөн эле сөз бойдон калып калбасын деп, анын толук маңызын, эмнени айттыңыз эле, эмнени эске алдыңыз эле, же кайсы беренеде точно туруш керек. Мисалы, сиз шек келтирди деп айтып койдуңуз, мен анан кантип өзгөртөм? Сизден сөз түрдө мен альтернативный сиздин оюңузду билиш үчүн сизден жазуу түрүндө алып калсам жакшы болот эле. Же азыр айткандай Оз эки айтыңыздагы, анда бул жерден биз пункттарды алмаштырып коелу анда. Анда бардыгыбыз ошондой чечимге келели. Могул жерде эң сабаттуу деген, тажрыйбалуу деген Сатын Дүйшөнүна деген эжекебиз иштейт. Ушу киши биринчи чакырылыштан бери иштейт. Биздин тарыхыбызда ушундай болуп келген. Депутаттын сүйлөгөн сөзүн стенограммадан тийиштүү бөлүмдөр алып чыгарып, депутаттын сунушу катарында каралып келген. Буга кандай дейсиз? Ушул норма кириш керек да, ушул норма калыш керек. Алахан Кесанович, бериңиз, мен сиз менен чогуу карап чыгайлы. 12-чи берененин 3-чү пунктун караңыздар. Министрлер кабинетинин чакырылган мүчөсү дейт. Эгерде жыйналышка келе албай калса, ал жазуу жүзүндө бериш керек дейт. Чакырылга бул норманы киргиздиңер дегенче министрдин бирөөсүн кармай албайсың бу жерде. Эми ал министрлерди чакырганда бүгүнкү учурда Оз эки эле жооп берип коюп атпайбы? Же келе албайм, же келем деп. Эгерде келе албай турган болсо, сөз түрдө бизге берсин. Командировкада жүрсө, командировкадан деп берип койсун. Же болбосо
ооруп аткан болсо ооруп атат деп бизге толук кат түрүндө берсин. Эгерде андай практиканы алып койсок, булар ооз эле ооруп калдым, же болбосо келбей койдум деп эле ар кандай нерселерди шылтоолоп айта берет. Ошон үчүн биз муну күчөтүү түрүндө гана Биз муну күчөтүү түрүндө айтышыбыз керек. Келүүгө милдеттүү. Бул конституциялык мыйзам. Бүттү. Биз ошо келүүгө милдеттүү болуш керек. Бул конституциялык мыйзам болуп атпайбы? Анан Адахан Кимсанович, биз азыр буну шаштырып атат деп атпайсызбы? Биз бул бизге керек, бул биздин мыйзам. Ошондуктан биз буну тез арада кабыл алсак өзүбүзгө эле жакшы. Анан бунун бир аз шашкан себеби регламентте чоюлуп кетти. Өзүңүз өткөндө айттыңыз, регламент до сих пор кабыл ала элексиңер, албайсыңар депчи. А бул регламент менен уйкаш кетиш керек. Ошондуктан биз буну артынан шаштырып алып келатабыз. Экинчи окууда баардык айтылган сунуштарды, мына ошон үчүн биз бүгүн сиздерден сунуштарды күтөбүз. Жана комитетте дагы сиздерди күтөбүз. Келип ошол жерде чогуу иштеп, чогуу карап койсок. Бул биз өзүбүз иштей турган мыйзамдар, өзүбүзгө керек болгон мыйзамдар. Рахмат. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.